Кыргыз патент адабият жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жылдын мыкты китеби сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырды. Аны менен катар Саамалык 17 чыгармалар жыйнагынын бет ачарын өткөрдү. Ошондо да мезгил өтүп токтобой кылым жашайт Чыңгыз минген дул парат. Рахмат, Нагим апа, Салкарата. Түбөлүп бакыт бердиң сага мага. Рахмат, бүртөлдүү күч талантты сен. Жараткан мезгилиңе, заманыңа. Өзүң айткандай ушул дүйнөң аманат устун болуп ким калат, халкка кызмат кылбаса жакка калат жаманат. Ошол устаттын китебин аманат. 2022 жана 23 жылдары жарык көргөн 350 китептин ичинен проза багытында 23, поэзияда 24, балдар адабиятында 6 китеп жобого ылайык деп тандалган. Калыстар тобунун баалоосу жана сунуш пикирлердин негизинде жылдын мыкты жазуучусу Калканбай Ашымбаев, жылдын мыкты прозасы Бейшенбай Усубалиевдин Зоока китеби, жылдын мыкты поэзиясы номинациясы боюнча Бердибек Жамгырчиевдин Романтика китеби, жылдын мыкты балдар адабияты номинациясы боюнча Байтемир Асаналиевдин Балдан ширин балалык китеби, жылдын мыкты басмасы номинациясы боюнча Кутбер басылмасы табылды. Ал эми баш байге Элмирбек Иманалиевдин Аманат китебине ыйгарылды. Богореке жерде комиссиялардын барын айтты. Ошолорго миңнерге рахмат айтам. Калыстар тобу айланайында. Силерге рахмат. Бизге да өмүрүңөргө береке берсин. Калысыңар. Калыс жүргөн кишилерге бизге мен жакшы көрөм. Адабиятка кам көрүлүп атканы бул өтө жакшы нерсе. Романтика китебимде дагы ошол залкарлардын не деген бир баяндары, махабатырлары, мекен ырлары барды камтылган. Баш сөзүн дагы кыргыздын чыгаан инсандарынын бири Осмон Акын Ибраимов агай, кийинки жаш акындар биздин устаттарыбыздын бири Алтынбек Исмаилов жазып берген. Жана да окурмандардын жакшы баасына татып жатат. Анын сыңарындай Калыстар тобунун дагы жакшы баасына татып, патент кызматкерлеринин да жакшы баасына татып, сиздердин тандооңуздарга татып, абдан кубанычта болуп турган маалым мынакей сыйлыктарды алып, жакшы маанайда кетип жаткан учур. Учурда жан дүйнөнүн азыгы, билим булагы болгон китепке кызыгуу аз. Не бир сонун мазмундуу китептер окулбай калууда. Кыргыз адабиятында өзүнүн орду бар авторлор жана алардын мыкты чыгармалары өз баасын албай келет. Мына ушундай маалда Кыргыз патенттин уюштурган бул иш-чарасы авторлорду, тажрыйбаларды, ошондой эле басылмаларды да колдоо, китеп окууну жайылтууга өбөлгө түзүүдө. Бул демилгени мындан ары өнүктүрүүдө каралууда. Эми келечекте дагы бир идея пайда болуп атат. Бул 40 райондун 40 китеп деген. Бул ошол айылдагы биздин акын, жазуучу, жазмакер, сөз чеберлеринин бардык ушу таланттуу инсандардын ар кандай жанрдагы китептерин эми келечекте биз аныктайбыз, жобо менен кандай жанрдагы баягы канча позицияда болот. Анан ошондой китептерди да колдоо максатында аймактагы таланттууларды ушундай бир таанытуу максатында дагы келечекте чоң долбоорлорду уюштуралы деп жатабыз. Штаттуу филармониядагы ушу акын жазуучуларыбызды, сөз чеберлерин, мындай сөз баккан биздин деги коомдун чыныгы интеллигент деп айтсак болот, интеллигенциясын ушул кызыл килемден өткөрүп, жаштарга ушундай үлгү боло турган, мындан ары ушу китеп окуса кандай баалуулуктарга жетише турган, баягы дүйнөнү таануулугу, мындай баттан дүйнөлүк рынокко кирип кетүүдөгү барлык шарттарды илгерилетип түшүнө ала турган бир жагдай бул китеп окуу экендигин биз дагы ошо жаштарга түшүндүрүп бергибиз келип атат. Муну ошол Кыргыз патент уюштурган иш-чара катары башталышы. Эми Кудай буйрса ушул китеп палатасы менен биргеликте кийинки жылдары дагы өтө чоң демилге менен өткөрүүгө белсенишибиз керек. Биз муну жогорку кеңештен дагы, биз муну өкмөткө дагы, биз муну президентке дагы жеткиришибиз керек. Биз качан китепке көңүл бурмайын, авторлор таанылбайт. Бүгүнкү күндө дагы Чыңгыз Айтматов
бүгүнкү күндүн дагы Алыкул Осмонову, бүгүнкү күндүн дагы Сүймөнгүл Чокморову чыгыш керек. Аны кантип чыгарабыз? Ушинтип чыгарыш керек. Мына ушундай демилгелер менен шык бере турган болсо, окурмандар издеп окуса, окурмандар китепканага келсе, бүгүнкү күндө окурмандарыбыз жан дүйнө азыгын алыш үчүн көптөгөн аракеттерди жумшашыбыз керек болуп калды. Анткени өтө ортодо окурман журту китептен алыстап бараткандай, көр тириликке жакындап кеткендей, саясатка жакындап кеткендей. Саамалык республикалык адабий конкурсу көп жылдардан бери өткөрүлүп келет. Быйыл бул сынакка катышуу үчүн жалпысынан 106 автордон кайрылуу келип түшкөн. Саамалык 17 аталышындагы адабий альманакка 42 автордун чыгармачылык эмгектери кирди. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.